Түшкү конок тиле долбоору ар дайым кыргыз элине жакшылыкты жар салат. Бүгүн да бизде өнөрдү баккан кыргыз элине өз өнөрлөрүн тартуулайлы деген меймандарыбыз бар. Анда эмесе кеп кезегин меймандарга берсек. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Өзүңүздөрдү тааныштырып кетсеңиздер. Мен Исмаилова Жылдыз, Панфилов районунун Телман айылынын мектебинде 35 жыл эмгектенгем. Мына эми багы жүрөгүмдө ыр жаралып калгандан кийин өнөрүмдү таштагым келбей эле ошо ойдон жүрөм. Абдан жакшы, агартуу тармагында үзүрлүү эмгектенип, эми минтип ыр дүйнөсүнө кадам таштаган Жылдыз эжекебиз. Мен Минара Шамырзаева, мен дагы ушу акыркы жылдары чыгармачылыкка кошулуп келатам. Өзүм мугалим болуп эмгектенем. Беловодский айылында Чүй областына караштуу. Өзүмдүн жан дүйнөм ошо ыр чыгармачылыкка жакын. Абдан жакшы. Мен Сакенова Алмагүл, азыркы учурда Кара Балта шаарында турабыз. Өзүм нарындан болом, Табаска турмушка чыккам. Ушул ыр чөйрөсүнө 2 жылдан бери аралашып жүрөм. Жолдошум колдогон үчүн, жолдошум уруксат берип өзү дайыма колдоп, коштоп алып кетип турат. Абдан жакшы. Ырдабай эле коюн десем да болбойт. Чыга бер, алаксып үйдө отургандан көрө чыга бер дейт анан. Жолдошум жакшы болгон үчүн ырдап жүрөм, өзүмдү алаксытып. Абдан жакшы. Түшкү конок теле долбоору ар дайым жакшылыкты жар салат. Сиз жашаган аймакта, сиз жашаган өрөөндө мына ушундай таланттуу инсандар болсо, жакшылыгын бөлүшкөнгө түшкү конок теле долбоору ар дайым даярбыз. Ал үчүн 0509 24 04 19 0507 15 63 99 номерине кайрылсаңыздар болот. Ар дайым жакшылыгыңыздарды жар салганга даярбыз. Балдар биздин келечек дейбиз. Ар бир үйдө наристен үнү жаңырсын, ыңа деп жаңырган наристе ошол үйгө бакыт таалай ап келсин деп, анда эмесе Алмагүл эже өзүңүздөн жалпы кыргыз элинде жар салган, жакшылык тартуулаган наристенин тунук күлкүсүндөй жашоону каалап, балалыкка бир кайрылып келелик. Анда бүт бардык Кыргызстандагы балдарыбызга арнап, баарыбыз эле бала деп жашап жүрөбүз. Балдарыбыздын ден соолугу болсун, ушулар бактылуу болсун. Балдарыбыз тынч аман бактылуу болсо, биз бактылуубуз. Мен анда Эсенбек Мадамбеков агабыздын Балама деген ырын аткарып берейин. Абдан жакшы.
başkalarga hiçbir almaşmaz. Var baylığın mülkün orası. Абдан жакшы. 35 жыл агартуу тармагында жүрдүм деп калдыңыз. Кайсы предметтен? Лаборант болуп иштедим, анан музыкадан сабак бердим. Музыкадан сабак бердим. Демек, сиздин музыка дүйнөсүндө чыйырыңыз эмес, 35 жылдан берки багытыңыз бар инсан экенсиз. Анда өзүңүздөн чыгарма болсун эжеке. Анда мен Ашыралы Айталиев атабыздын Ак шоокун деген чыгармасын аткарып бересиз. Абдан жакшы. Ötebey uyku neceli, dayağın oyun neceli, ayağın yürüp yaltanlar, akşokmay sevmek sezeni. Кыргызда жакшы сөз бар, мына ушундай чыгармадан кийин биз ар бир жакшылыкта жуп болсун дейбиз. Анда Жылдыз эжеден жуп болсун эжеке. Кайсына даш? Кыргыз жерим. Апасы Жайнаковдун кыргыз жерим. Абдан жакшы.
жакшы. Бизге келген SMS бар экен. Саламатсыздарбы? Түшкү конок Теле долбоорунун жалпы жамааты ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ажарлуу ак көйнөк айымдар филармонияда ырдаган ырын суранабыз дейт. Биз сиздин күйөрманыңыз Кара-Балта шаарынан байланышка чыгатабыз дейт. Демек, сиздердин күйөрмандарыңыздардын Sağındım
Абдан жакшы, ата-энеге таазим кылган абдан сонун чыгарма болду. Бизге келген СМС бар экен. Минара эжеке, мен сизди жакшы көрөм. Сиз мыкты мугалимсиз. Ар дайым сиз бизге үлгүсүз. Сиз менен сыймыктанабыз. Деп сиздин окуучуңуз экен. Демек, окуучуларыңызга, жалпы кыргыз элине сизден ыр белек болсун. Сени гана издедим деген Жолдошбек Мамажановдун Gözüm düşür
Мен ғана іздедім. Абдан жакшы, бизге келген эсимес бар экен. Саламатсыздарбы, түшкү конок теле долбоору. Биз сиздердин ар дайымкы көрөрманыңыздарбыз. Бизге бүгүнкү үнү шаңкылдап булбулдай таңшыган Жылдыз эжеке абдан жакшы. Өзү шайыр инсан экен. Жылдыз эжеке, сизге жакшы каалоо тилек айтып атат. Ар дайым ишиңизде ийгилик болсун, бекем ден соолук каалайм. Курбум экенсиң, ыр арнап койчу кыргыз элине дейт. Демек, сиздин көрөрманыңыз жалпы элге сизден ыр суранып атат. Эмесе кечирип кой. Жумамдин Шералиевден. Жеңишбек Шамшиев. Ошону аткарып берейин. Абдан жакшы. Балбылдап көзүң елестеп, башкача көңүлү бирестеп, башкага көңүлү бурулбай, баягы күндү елестеп, башкага көңүлү бурулбай, баягы күндү елестеп. Еркелей қалсаң алтыным, ет жүрек тери жазылсын, аралай кирип кечелеги алмалы бакка жашынып, аралай кирип кечелеги алмалы бакка жашынып. Бул кезде анын бири жок, буркурап ыйлап тили жок, бир сөзгө мынча тарынып, каяка кеттиң жиги жок, бир сөзгө мынча тарынып, каяка кеттиң жиги жок. Sen üçün dağlay ırdagım, dağılıp kele tırdagım, getirgen kemçili günümdü, getirip koyçu jırgalım, getirgen kemçili günümdü, getirip koyçu jırgalım, getirip koyçu jırgalım. Абдан жакшы, түшкү конок теле долбоору жалпы жамаатыңыздарга ийгилик каалайбыз. Ак көйнөкчөн ажарлуу айымдарды жакшылыгыбызга чакырсак болобу дейт. Албетте, бардык инсандар сиздердин жакшылыгыңыздарга кызмат кылууга даярбыз, анын ичинен түшкү коноктар. Мен сизге бул ажарлуу үйдүн куту сахнанын жылдызы болгон айымдардын жеке байланыш номерин жөнөтүп коем. Ошол аркылуу сиз жакшылыгыңызга чакырсаңыз болот. Анда ажарлуу айымдар деп калды. Ажарлуу айымдардан экөөңүздөрдөн жалпы кыргыз тилине дуэт болсун. Сахно Рыспай Абдыкадыровдун. Asman жарт дегенде чагылган, байкоосуздан жалынынан арылган.
Kaytaktır makabattın aynası. Sağındım men yoluktum ay başı. Buday kütüp jürüm azıdan. Buluştum terezemden sayraşın. Aruvakta joluk çelek bakçadan. Aytçı degi asıl beçin kaydası. Aruvakta joluk çelek bakçadan. Aytçı degi asıl beçin kaynası. Aytçı degi asıl beçin kaynası. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерге ийгилик каалайм. 77 мектептин жалпы жамаатына билим берүү тармагындагы өз ишинин мыктысы болгон адистерге, кесипкөй адистерге ийгилик каалайбыз деп алардын 11-Б класстын окуучусу Айлин дейт. Айлиндин куттуктоосун түйшүктүү жана жоопкерчиликтүү кесипти аркалаган мугалимдерге арнап, демек, Жылдыз эже өзүңүз. Мен аткарайын. Болбосо Жылдыз эже ойлонгончо ак көйнөкчөн сулайымдар, кимиңиздер ыр белекти аткарып коесуздар. Анда жанагы жүрөт өрүк зарганы да. Абдан жакшы болот. Ар дайым чек арага чеп болгон Баткен элине Өргүзарга кетеличи деп баарыбыз Өргүзарга барып келелик. Келиңиздер. Geçip beni bakırızdan
ар дайым өнөрүңүздөр өркүндөй белсин, алтындай убактыңыздарды бөлүп кыргыз элине шаң күлкү тартуулаганыңыздар үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сиздер эфирден алыстабаңыздар, сиздер үчүн жагымдуу музыка, андан соң мыкты маектерибиз бар. Егер bir
кыргызмын дүйнө эли тааныган медет туткан мекеним бар таанымал кан манастын урпактары бар болсун кагылайын калың кыргыз калкыма мен кыргызмын комузуна чептип сайраткан жорусуна токуп кандаткан кыздары да кымыз сунушу ай беш бармагын дамын жайнаткан эй мен кыргызмын мен кыргызмын музыка жаңырат пианист бидин атын атай элдин алдында зал аркалуу барамын сага мен сени бийге чакыргым келди сени гана бирок кокустан эмес ак пивай уюнга ак би айландырат аябай ак би кызмат кылат эгерде ак би доско айланса вальс асманда учат буркер достой кардай аппак а балким вальс бизге өлүкө эске калтырат мен сени бийге чакыргым келди сени гана бирок кокустан эмес ак пивай уюнга ак би айландырат аябай ак би кызмат кылат эгерде ак би доско айланса мен сени бийге чакыргым келди сени гана бирок кокустан эмес ак пивай уюнга ак би айландырат аябай ак би кызмат кылат эгерде ак би доско айланса ата сөзүн акыл көрүп эл сөзүн эске түйгөн тогойнунда корулушуп көздөрүндө оор күйгөн келетине кылган куштар келишимди биздин кыздар кыргыз кыздар келетине кылган куштар келишимди биздин кыздар кыргыз кыздар уятылган жүздөрүндө сүйсүңөр көздөрүндө илет менен тартып алат ширинебан сөздөрүнө келетине кылган куштар келишимди биздин
ашық асманда açılat көркің басқанда жарығың маға тигенсейді жар кетіп ойға шыңғаққанда жарқылда ойға шыңғаққанда жар кетіп ойға шыңғаққанда жарқылда ойға шыңғаққанда Sen buldun menin ardağım Sezimge bölük salvağım Seketim ayçı ne kılam Sen üçün ay bitpey tarmanım 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 Gülmündöt күндө açылған Атыр жыт гүлгө окшоттум Кадылган кайгы капамды Кандай чагылып токтотомай Канткен белең аны токтотом Кандай чагылып токтотомай Канткен белең аны токтотом Катылган кайгы капамды Кандай чагылып токтотом Канткен белең аны токтотом Кандай чагылып токтотом Канткен белең аны токтотом УТРК чүйдө түшкү конок теле долбоору түшкү конок теле долбоорунда бүгүн өзүнүн ийгилиги менен бөлүшүп жакшылыгын жар салганы келген мыкты мырзабыз бар. Теңир тоонун кулуну жалпы кыргыз элине оймо чиймелүү кыргыздын улуттук каада салт үрп адатын өнүктүрүүгө өз салымын кошуп келаткан Данияр Анарбек уулу, саламатсызбы? Саламатчылык. Зергерчилик деп калдык. Зергерчилик бул кыргыз элинин байыркы өнөрлөрүнүн бири. Эмне болуп кызыгып калдың, Данияр? Негизи бул өнөргө ончу көрсөм да түшүмө кирчи эмес негизи. Өзүм атамдын кичинекей кезинен бери сүрөт тартып чоңоюп, анан ошонун аркасынан баягы атамда шырдактар оймо чийме чийчи, анан мен да көрүп алып кызыгып, мен да оймо чийме чийип, шырдактарга да чийген күндөр болду менге дагы. Анан кийин ушул биякта байкебиз айтып коюпчу, Чокморов окуу жайы бар экен, Сүймөл Чокморов атындагы окуу жайы бар экен. Ушу зергер модельер дизайнер жагында окуу жайына деген барып кызыгып карап көрсөк, баягы сөйкөлөргө оймо чийме кылып түшүрүп, ушундай сөйкөлөр көргөндөн кийин мен өзүм эле сразу көз жетти. Ушу мен чийип жүргөн чоң жыргактардын кичинекей эле оймой кылып чийип коюп турбай оңой эле экен, менин көзүм жететкенде. Ушул азыркы күндө дагы мисалы ар кимдин оюна жараша кандай формалуу тоголок болобу, сүйрө болобу, же болбосо бир өзүнүн тапкан жакшы эме фасон деп коет го, мисалы сүйрүү тоголоктун ар кандай түрү бар го. Ошондой чийип айтса ошого оймой чийип, таш коюп, мындай коздоп, өзүнүн табитине жаккандай кылып баягы жасап жүрөм да. Ушуга чейин баягы индивидуальный заказ деп коет го, мисалы көбүнчө ошондой меники жасагандар мындай базарда жок да. Абдан жакшы. Эксклюзив. Ошондой жаңы сөйкө, анан шагеттер болот, бирок магазинде жок. Ушундай да жасайбыз да. Абдан жакшы. Ошентип ошо күнгө чейин баягы зергерди аркылап калып десек болот. Абдан жакшы. Жылы тапшырдым эле.
Андан бери 14-15 жыл болуп калды. Оймо чиймелерим эч кимде жок, эксклюзив деп калдың. Демек, ар бир адамдын өзүнүн кулк мүнөзүнө, бетинин формасына, колунун узун кыскасына, манжаларына жараша болот. Сен ошонуго өзүңдүн фантазияңды кошуп жасайсың да. Анан сен алдыңда да азыр тагынчактар, шакектер, сөйкөлөр турат. Ушулар жөнүндө айтып кетсең. Сиздикин жана толуктап кетейин. Жанагы сиз айткандай ар кимдин өзүнүн табигатына жараша, мисалы сүйрүү тоголок деп баш көз карашына карап, ана мен өзүм дагы ошо сразу көрүп эле, анан ошолорго мисалы тогологураак болсо, сүйрүүрөөк, ошо 4 шарчы формадагылар жакшы жашашат. Мисалы сүйрүү адам бети сүйрүүрөөк болгондо тоголоктор жакшы жашашат. Анан 4 шарчылар жакшы жашашат. Анан ошентип ар биринин өзүнүн жараштуусуна карап анан жазып берем да. Абдан жакшы. Анан булар айта кетсем ошо өз үстүндө мисалы сөйкө шекиктер, бул дагы жаратылыштын сөйкөсү деп болот. Жаратылышта да ушу буягы мисалы топ, буягы мындай ойдун болуп кетет да, могу кыр, анан кайра буягы бак болуп кетет дегендейчи. Үстүнкүлөр болсо асмандагы мындай жылдыздар дегендей. Булар чагылып эме ар кандай фантазия менен кетет да. Булар болсо, бул болсо өзүңүздөр көрүп тургандай самолет жерди айланат эмеспи? Жер шарын. Жер шарын самолет айланат эмеспи? Ошого жараша эме да, браслет. Булар клончиктерине жазып жүрөбүз. Абдан жакшы. Анан бул дагы өзгөчө шакек. Бул жагында 3 жаныбардын камтылган десек болот, ойлору. Абдан жакшы. Саламатсызбы? Түшкү конок Тиле долбоору жалпы жамаатыңызга ийгилик каалайм. Данияр мырза, мен өзүм агат ташын жакшы көрөм. Агат ташын алып барып берсем, өзүңүздүн фантазияңызга чектеп шакек жазып бере аласызбы? Дарегиңизди айта кетсеңиз дейт. Ооба. Агат таштар менен да 1-2 жолу болгон, ушун ак агатты алып келип беришти эле. Ошону мен полный комплект кылып шакек, сөйкө, өзүнүн браслети да бар экен, анан баарын ошо күмүштөн аралаштырып жазып бергем да, жакшы кылып. Вот тиги номерду эле алып калсаңыз, ошо менен азыр сиздин номериңизди бул личкасына жөнөтүп коелук, өздүк номериңизди. Саламатсызбы, Данияр мырза, ишиңизде ийгилик болсун, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Мен сизге Нарын шаарынан байланышып жатам дейт. Ишиңизде ар дайым ийгилик болсун. Апам 80 жашка чыкмак, ошого элде жок белек тартуулайын деген билерик жазап бере аласызбы дейт. Ооба, өзү мага кайрылсын, ошо жанагы эле азыр номерди таштап коем, ошо номерге кайрылсаңыздар. Өзүңүз оюңузду айтсаңыз, ошо эле кайра жаңы чебиз же болсо бир азыркы бейишим окуям деген билериктерди жазып атпайсызбы? Ошондойду жазсак болот. Же болсо башкачараак кылып туруп жазсак болот дегендей. Абдан жакшы. Данияр мырза, бул өнөрдү аздектеп, ушул өнөр аркылуу кыргыз элине таанылганыңызга, кыргыз элине кызмат кылып атканыңызга канча убакыт болуп калды? Ошол мен 2011-жылы тапшыргам, ошондон кийин эле бир 2013 ошондой жылдары башталды. Ошо азыр ошондо эле Facebook менен Одноклассник деген ошол эки эле сайт бар болчу ошондо. Ошол жака киргизип атып эле баягы Facebooктон чыктым, бияктан эме болот эле баягы эки эле сот сайт бар болчу да. Ошондон эле таанылып, анан ушундай артисттерге, ырчыларга жазып атып эле анан ушундай болду десем болот. Андан бери азыр 15 жыл болуп калды го дейм. Абдан жакшы. Ырчыларга өнөр чөйрөсүндөгү инсандар менен иштешем деп калдыңыз. Сыр болбосо, кимдер сиздин шакек, сөйкө тагынчактарыңызды тагынып жүрүшөт? Мындан көбүнчө Ислам Акматов алып жазып атчу, мага Жебе тобундагылар жазып атып калды. Демек, өнөр чөйрөсүндөгү баардык инсандарга böyle тартууундай жасап, подарок кылып жазып атканда көбү болгон. Мен ага жазып атып беришкендерчи.
Абдан жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиз жашаган райондо, сиз жашаган аймакта кесипкөй адистер жакшылыгын жар салам деген инсандар болсо, түшкү конок теле долбоору ар дайым сиздердин кызматыңыздардабыз. Ал үчүн 0509 24 04 19 0507 15 63 99 номер аркылуу байланышсаңыздар, ар дайым жакшылыгыңыздарды жар салып, ийгилигиңиздерди тең бөлүшкөнгө даярбыз. Урматтуу Данияр мырза, 15 жылдан бери ушул тармакта келе жатыпсыз. Сиздин өзүңүздүн устатыңыз болгон сыяктуу эле шакирт тарбиялоого кандай көз караштасыз? Андай деле негизи мага үйрөтөм деп баягы эметкенде айтчумун, окуу жай мен окуган жакта эле окугула, ошоктон дагы модель чийип үйрөтөт депчи. Буюрса алдыда кылабыз го, үйрөтөм десе үйрөтөбүз. Үйрөнчүлөр бар болсо, шакирттер бар болсо, ар дайым тажрыйбаңызды бөлүшкөнгө даярсыз. Мурун эми азыр кылсак болот, эми азыр да баштасак болот да. Анан мурунураак агайым эле жөнөтчүм, ошо Сукмаров окуу жайына жөнөтчүм, Чокмор окуу жайына жөнөтчүм. Ошоко барып окугула депчи. Саламатсыздарбы, түшкү конок теле долбоору Чокморов атындагы окуу жайдын сыймыгы болгон Данияр мырзага ийгилик каалайбыз. Данияр, ишиңде ар дайым ийгилик болсун. Биз сени менен сыймыктанабыз, сен биздин сыймыктуу окуучубузсуң дейт. Демек, азыр сенин агайларыңан, эжейлериңен көрүп жатса керек. Мына ушундай рахмат, баштам. Кыргыз элине кызмат кылган эр азаматты тарбиялап, ага мыкты тажрыйбаларыңыздарды үйрөткөн үчүн мугалимдер жамаатына ийгилик каалайбыз. Данияр мырза, мен сизге таштарды алып барып берсем, сиз күмүш тагынчактарды жасап берүүгө мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Үйдө эски апамдын сандыгында кашыктар бар дейт. Күмүш кашыктар бар экен да демек. Негизи ошол кашык деп коюшат. Илгерки убакта бир жанагы мильфер деген металл бар. Негизи күмүшкө окшош, дат баспайт. Сырты күмүшкө буланат да. Анан артында бир МЦ 40-50 деген жазуулар болот, алар күмүш эмес да. Күмүш болсо 875 деген өзүнчө пробалык кандайдей. Эскилердики да, андан кийинкилер азыркылар болсо, анда 923 деген кандайдей проба болсо, анда күмүш да. Бирок ошол эле тиги кашыктардын жөнү турса, ошондон эле билерик, ошол кашыгында билерик кайра шакек кылып койсок болот, өзүн эле. Демек, ошол өзүн эле жазып койсок болот. Ошондон эле эс бузбай эле, ошо билерик кылып эле, кашыгын биягы дельфиндин эмесин кылып, биягы коос болуп калат да, сонун. Демек, ой чабытка жараша, эгер алып келип берсеңиздер, үйүңүздөрдө апаңыздардын, чоң апаңыздардын сандыгында күмүштөр болсо, аны бүгүнкү күндүн ой чабытына, бүгүнкү күндүн эксклюзивин кылам десеңиз, Данияр мырзага кайрылсаңыз, сөзсүз жакшы асем буюмдарды жасап берүүгө ар дайым даяр. Данияр мырза, ишиңизде ар дайым ийгиликтер болсун. Сиз менен иштешкенибизге абдан кубанычтабыз. Жакында эле апама сизден билерик жазатып кеткем. Апам абдан кубанды, ишиңизде ар дайым ийгилик болсун дейт. Чоң рахмат. Абдан жакшы. Данияр мырза, сиздин күмүштөр каяктын күмүшү? Мага Индиянын күмүшү жагат, аппак болуп жалтылдап сонун көрүнөт дейт. Күмүштөр жөнүндө маалымат бере кетсеңиз, күмүштүн түрү жөнүндө. Негизи биз ошол эле ошо базардан эле алабыз, биз делечи ошо Ош базардан эле алабыз күмүштү. Ошону кайра эртип эле жасайбыз дегендейчи. Баары күмүштө бирдей эле болот. Айырмасы жок. Жок, айырмасы жок. Баары эле актан негизи күмүш. Абдан жакшы. Данияр мырза, ишиңизде ийгилик болсун. Алтынга караганда адамдын ден соолугу үчүн күмүштүн пайдасы чоң дейт. Мына ушул пайдаларына токтоло кетсеңиз болобу дейт. Кара балтадан байланышка чыккан көрөрманыбыз. Илгертен мисалы ата бабаларыбыз мисалы илгертен билериктерди, же болбосо чачпактарды, же болбосо бир сөйкө шекектерди колдонушуда. Жанагындай бир ал убакта мыстак суу, ысык суу кармап калат, ошондо да колдору оорубаш үчүн, билеги оорубаш үчүн ушу билерикти коюшкан. Даже жууп туруп анан бир күн чылап коюп күмүш сууда ичишкен дары деп ошентип ичишкен. Мисалы ден соолукка көзгө көрүнбөгөн бир дарттарды, мисалы ички органдагы дарттарды тартып алат, ошону карарат да. Негизи пайдасы көп. Абдан жакшы экен. Саламатсызбы, Данияр мырза, ишиңизде ар дайым ийгиликтер болсун. Топ күмүш алып барсам, күмүш
ошол күмүштөрдөн асем буюмду жасап бере аласызбы? Мага чоң таенемден калган чачуштук бар эле дейт. Чачуштуктун дагы түрү бар. Мисалы эң илгеркилердин дагы жана мильфер деп айттым го, кашыкта сыяктуу эле ошондо мильфер деген металл бар. Ошондон болсо ал болбойт анда. Ошонун өзүн эле жакшы кылып өзүнө жасап берем мен, может. Күмүш болсо аны эритсек болот. Келип текшерип көрүшүк аны. Алып келсин анан ошондо. Абдан жакшы. Жалпы түшкү коноктун жамаатына ийгилик каалайбыз. Ар дайым кыргыз эли үчүн кызмат кыла бериңиздер. Алдыңызда турган сөйкө шакектер жөнүндө маалымат берип, жакындан көрсөк болобу дейт. Демек, таштар жөнүндө айтсаңыз, биздин байкелер жакындатып көрсөтөт азыр. Ошол эле мына могу өзү күмүштө, мисалы күмүштөн сөйкө шакек, ал бул жерде мисалы ойдуң болуп турбайбы? Анын ылдый жагы ташы деген жанагы жемчугтун крышкасы, парламентр деп коет да. Ошондон жасалган да. Ар кандай өйүң түзүп берип турат да, бир убакта. Биягына бакытты койгонбуз. Бул жаратылыш десек болот. Биягы эме жылдыздардын жылдыз десек болот бул жерде. Өзүнчө бир фантазиядагы сөйкө. Анан могу ушундай бир европейский сонун азыр сонун таштары менен жалтырак кооз цирконий таштары менен жасалган богатый ушундай сөйкөлөр бар. Ошондой эле могу мисалы тагын көрсөтөйүнчү. Мына могу жерде 3 жаныбардын камтылган бүркүт бар, аркар бар, куйрук ойусу бар, ушундай кара таш менен ушундай бир десек болот. Абдан жакшы. Саламатсызбы, Данияр мырза, ишиңизде ар дайым ийгилик болсун. Менин апам 74 жашта. Алтындардан аллергиясы бар, күмүш көп тагынат. Сизге кантип байланышсам болот дейт. Бул жакка номерди тыштап коем, ошоктон кайрылсаңыздар, ошоктон берип коет сиздерге. Ар бир болот. Ошону алып келсеңиздер, өзүңүздүн алып келсеңиз, ченеп канча күнгө кайсы жетет ошого ылайыкташтырып анан жасайбыз. Ишиңизде ийгилик болсун, Данияр мырза. Региондорго кандай кызмат кыла аласыз? Региондордон заказ берсек, буйрутма берсек болобу дейт. Мен ошо көптөн бери эле ошо Баткенге азыраак, бирок Ошко, Жалал-Абадка көп жасайм. Негизи көбү ошакка заказ көп болот. Нарынга, Таласка, Көлгө, Москвага чейин деле салып берем. Дагы ошо Түркияга деле бияктан кетчүлөрдөн салып берем негизи. Дубайга чейин кетти десем болот. Абдан жакшы. Сиз кайсы аймакта болсоңуз да, кайсы өрөөндө болсоңуз дагы, чет мамлекетте болсоңуз дагы, ар дайым Данияр мырзанын кызматын пайдаланууга толук мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал үчүн 0509 24 04 19 номерине байланышсаңыз болот. Данияр мырзага буйрутма берүүнү каалаган бардык кардарлар үчүн 0509 24 04 19 0507 15 63 99 номери кызматта. Данияр мырза, кемер курларды жасайсызбы дейт? Кемер курларды жасаганбыз буга чейин. Ошол тетиги мындан 7-8 жыл мурун көп эле жасадык. Ошондо бир манасчыларга жазып калдык. Акындарга да жазып калдык. Абдан жакшы. Саламатсызбы, Данияр мырза, ишиңизде ар дайым ийгиликтер болсун. Кыргыз элинин каада салтын, үрп-адатын жайылтууга өз салымыңызды кошуп бар болуңуз. Ар бир адамдын мүнөзүнө жараша оймолорду чийсе болот дешет. Ошонун канча чындыгы бар дейт. Мүнөзүнө жараша, бетинин формасына эмес, адамдын мүнөзүнө жараша дейт. Мүнөзүнө жараша кылса болот, баягы шайырга, башкача шайырга ылайыктуу кылып, мындай формаларын өзгөртүп, мисалы эмелерди, мисалы рисункалардын бири өйдө ылдый кылып, мисалы бирдей тегиз кылсаң бир мүнөзү бир жоош адамдарга ылайыктуу болуп калышы мүмкүн да. Жанагында асты-үстү кылып койсо, мындай шайыр эмелерге окшошпайт. Абдан жакшы. Ишиңизде ийгилик болсун, Данияр мырза. Рахмат. Сиз
Сизди мен жакындан тааныйм. Ар дайымкы кардарыңызмын. Ар дайым Данияр мырзага буйрутма берсеңиздер болот. Күмүштөрү абдан сапаттуу дейт. Чоң рахмат, кубанычтамын. Ишиңизде ийгилик болсун. Жалпы Түшкү Конок теле долбооруна ийгилик каалайбыз. Бүгүн эң жагымдуу эфир үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз дейт. Чоң рахмат. Данияр мырза, сиз менен кантип байланышсак болот дейт. Данияр мырза номерин ар бир мага келген СМСке жөнөтүп коем. Ар дайым буйрутма берсеңиздер, биз кубанычтабыз. Кыргыз элинин кызматында Данияр мырза ар дайым. Саламатсыздарбы? Данияр мырза, сизге Баткенге заказ буйрутма берсем болобу? Өзүм Бишкек шаарында жашайм, апам Баткенде эле дейт. Демек, биз жогоруда айткандай, Данияр мырза ар бир район менен иштешкенге, ар бир өрөөн менен иштешкенге даяр. Ал үчүн Данияр мырзанын WhatsApp номерин сизге жөнөтүп коем. Сиз өзүңүз каалаган тагынчактарды буйрутма берип, андан соң апаңызга, атаңызга, жакындарыңызды сүйүндүрө аласыз. Жакшы санаалаштардын көңүлүн алууга не жетсин дейлик. Данияр мырза, ишиңизде ар дайым ийгилик болсун. Эгер сиздин жумушуңуз каякта жайгашкан, барып көрүп буйрутма берсек болобу дейт. Негизи мен даяр жок десем болот. Мисалы, көбүнчө айттым башында, индивидуальный же болсо ушундай заказ менен, только заказ менен жазайм. Өзүңүз байланышсаңыз эле анан сизге кандай жазаш керекти баягы сүйлөшүп туруп эле жаза коебуз. А так мындай даяр жок менде. Только заказ менен жазайбыз. Абдан жакшы. Данияр мырза, ар дайым ишиңизде ийгилик болсун. Менин апам биздин таланттар теле долбоорунда ырдап жүрөт дейт. Мына ушул апама арнап сизге буйрутма берем жакында дейт. Урматтуу теле көрүүчүбүз, Данияр мырза номерин сизге жөнөтүп коем. Сөзсүз бейиш эненин таманын алдында дейт. Энелериңиздерге, апаларыңыздарга айымдарды кубандырууга эмне жетсин. Ар дайым сиздердин кызматыңыздарда, Данияр мырза. Саламатсыздарбы? Жалпы жамаатка ийгилик каалайм. Данияр мырза, канча жылдан бери бул тармакта келе жатасыз? Түйшүгү менен кубанычын бөлүшө кетсеңиз дейт. Негизи түйшүгү көп элем, аябай майда жумуш дегендей, аябай эмгек кылбасаң талкпай эмгек кылыш керек да. Сүйүнүчү жакшы. Адамга баягы жасаган нерсең өзүнө жагып, кубанып, каалап тилең айтып, жакшы сөзүн айтып турса, ошол сүйүнүч десем болот. Анан баягы жазалышына жараша өзү кубанып, мен да кубанып калам десем болот, сүйүнүп. Ар бир иштин кубанычы бар. Ал эми түйшүгү жөнүндө айта кетсеңиз. Түйшүгүн айттым башында эле. Өтө майда жумуш, анан талкпай эмгек кылыш керек. Көздүн майын жейт, колуңду кесесиң, ар кандай нерселер болот, колуңду күйгүзөсүң дегендей. Түйшүгү көп. Айта турса түйшүгү көп да негизи. Абдан жакшы. Ар бир иштин түйшүгү менен кошо кубанычы бар. Демек, ар бир инсандын сизге берген буйрутмасына жараша, ал адамдын мүнөзүнө жараша жасалган иши да болсо керек. Ооба, негизи мүнөзүнө жараша деп мисалы айтылат көп эле. Мүнөзүнө жараша кээ бирөөнүкү оор мүнөз болсо оңой менен бүтпөйт бир жумушучу. Бат эле бүтчү нерсе убакыт созулуп кетет, же болбосо көп убакыт созулуп кетет, же болбосо кээ бирөөнүкү бар, ага чейин эле бир ортодон бирөө кире калып заказ берет дагы, аныкы бир заматта бүтүп алып кетип калат. Андан кийин уже ушундай мүнөзүнө жараша болушат. Ар кандай убакытсыз дагы созулуп кетет, кээ бирөөнүкү бат эле бүтүп калат, 70 секундта бүтүп калат дегендей да, ар кандай мүнөзүнө жараша, жолуна жараша, ишине жараша дегендей. Ошондой болуп жазылат да. Сизге ушу буйрутма берген инсандардан кайра кайталап ыраазычылык айткандар албетте бияка келген СМСтердин негизинде билинип турат, абдан жакшы экен. Бирок ошол кылган ишиңизге нааразы болгон учурлар да болобу? Жөн баягы ооба андай да болгон, мурун болгон. Кээ бирөөнү нааразы болсо, эми өздөрү айтат дагы, анан өздөрүнүн
чийип берем. Башкача элестетип алышса керек алар. Чийип берем дагы жасаганда, может, өздөрүнө башкача элестетип алып, андан башка элестетип алып билбейм. Бирок ошо айткандай эле жазалат негизи. Анан тигинде биягы мында алып кайра өзгөртүп айтат, кайра өзгөртүп берем. Андан кийин дейт, иш кылып жеткизебиз да, короче. Абдан жакшы, Данияр мырза, кыргыз элинин каада салтын, үрп адатын өнүктүрүүгө өз салымыңызды кошкон мырзалардын сап башындасыз. Ишиңизде ар дайым ийгилик боло берсин, кыргыз эли үчүн кызмат кыла бериңиз. Эгерде Данияр мырзанын ишине кардар болом десеңиз, мен сизге номерин жөнөтүп коем. Ал үчүн 0509 24 04 19 номерине байланышсаңыздар болот. Анда эмесе сиздер үчүн жагымдуу музыкалык чыгарма. Эльвира, урматтуу телегөрүүчүлөр, ден соолук азыр баарыбыздын байлыгыбыз. Мына мыкты ден соолукка кам көрөлүк деген Эрсак компаниясынын лидери Эльвира айым. Кеп кезеги сизде. Рахмат, ыраазычылык билдирем. Мен Эрсак компаниясында 1 жыл болду иштегениме. Лидермин. Кудайым буйруса, ден соолук боюнча бул биринчи байлыкта, эң биринчи бул адамда биринчи байлык ден соолук демекчи. Мен кичине маалымат бере кетейин. Эрсак компаниясы Кыргызстанда 8 жылдан бери иштейбиз.
Халал продукция бул өтө адамга зыяны тийбеген продукцияларыбыз көп. Жана ошондой эле мен ар бир продукцияга дагы бере кетсем, бул массажный крем да. Бул биздин сөөктөрүбүз какшап аткан болсо, сууктардан чыгарат. Жана ошондой эле гриппке, баш ооруга, циститке бардык ооруларды жакшы жасап берет да. Бизде дагы антипаразитарный, антигрипповый жана курттарды, жаш балдардын курттары түшүрүүчү экологически чистый продукталар бар. Сертификаттарыбыз бар, халал деген сертификаттарыбыз бар. Жана ошондой эле бизде декоративный косметикалар бар. Мына ошолорго токтоло кетсеңиз, жалпы ар бирине бирден. Ар бир декоративный косметика бизде биринчиден мынакей, бул жерде биздин эң биринчи бетибизге кам көрүү, туура кам көрүү. Бетибизге кантип туура кам көрө алабыз? Биринчи умуубашкабыз бар, ушунчалык саар кечинде жуула турган. Экинчиден пилинг бар, мынакей пилингтер бар. Анан 40 жаштан баштап мындай кремдерди колдоно аласыздар. Брыштардын алдын алат, брыштарды жазат. Плюс 40 жаштан баштап 40 жаштан. Анан үчүнчүдөн могу SPF деп коет, бизде 50% SPF. Кышында дагы и жайында дагы колдонсоңуздар болот. Ушунчалык керемет биздин продукция. Келиңиздер, мынакей ар бирине токтолуп кетем. Абдан жакшы. Элвира айым, сиз менен кантип байланышып, сиздин продукцияларды алсак болот? Менин номерим 703 20 05 77. Байтик Батыра 84, экинчи этаж. Ошол жерде биздин офис. Абдан жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиз ден соолугуңузга кам көрүүнү кааласаңыз, Элвира айым ар дайым сиздерге консультация бергенге, жардам бергенге ар дайым даяр. Андан кийинки продукцияларга токтоло кетсеңиз. Бул биздин үй тиричилигинде керектелүүчү продукция, өтө керемет бул продукциячы. Бизде мисалы үчүн химия заттарыбыз жок, сульфат, фосфат, адамга зыян кетирүүчү эч кандай эмебиз жок да. Биздин ар бир продукция рита дарагынан жасалат. Ар бир Индияда ушул биздин Бекир Сары изилдеп чыккан, өзү 18 жылдан бери Турцияда ачылган, бул Кыргызстанда официалдуу түрдө иштейбиз. Налоговыйда налог төлөп турабыз, прозрачно. Бул чистейшая уборка, полный курт кумурскаларга каршы экологически чистый продукты. Абдан жакшы. Жогоруда балдардын ичинде куртту түшүргөн деп калдыңыз, ошого кеңири токтоло кетсеңиз. Бул эми биздин абада антипаразитарный деп коет. Абада эле курттар бар да. Бизге көзгө көрүнбөгөн курттар бар. Маршруткаларда, автобустарда ошол эми жаш балдарга жана ошондой эле чоң адамдардын дагы ичинде курттар болот да. Антипаразитарный. Будан менден аябай эмелер көп, результаттар. Даже өз көзүм менен көрүп, даже адамдардын жардам бердим, ушунчалык сонун результаттар көп биздечи. Таластан нечем папиллома сөлдөрү кетти. Булар дагы мисалы ичибизде курт бар болгон үчүн сыртыбызда көрүнөт да. Ушунчалык экстракт листьев оливы деп коет. Бул 6 ушту ичиш керек. Бир адам 3 ай колдонот. Себеби паразиттер бизде ичибизде, ички дүйнөбүздө паразиттер өлүп калат да, кайра эле жумурткалары калып кала берет да. Биз бир ай ичип токтотуп койсок, жумурткалары кайра баштан ачылат. Ошондуктан буну мен сиздерге айта кетем. 3 ай бою курс лечения 3 ай. Эч кандай эмес, экстракт листьев оливы тазартат, ушунча канды тазалайт. Андан сырткары суук тийгенге жашыл крем деп калдыңыз. Бул өтө жашыл кремибиз, бул өтө сууктарды биздин адам баласы бул сөөктөрдөн турабыз, ошол сөөктөргө суук тийгенде бизге кальций, магний, D витаминдери жетишпей калат да, мисалы үчүн. Ошонун азайып кетишинен биз сактанышыбыз керек, алдын алышыбыз керек. Оорубашыбыз керек. Ошон үчүн буну сөөктөргө жана кальций, магний, D витаминдерин менен ичибизден ичип, сыртыбыздан наружный бул. Полуарттер барыбыз менде аябай көп. 400дөн ашуун менде результаттар бар. Абдан жакшы. Элвира айым, ишиңизде ар дайым ийгилик болсун. Кыргыз эли ден соолукка кам көрөлүп, мына Элвира айымга ар бириңер консультация алганы барсаңыздар болот. Элвира айым, буту кол муздаганга кайсыл кремиңиз, майзиңиз бар дейт? Ушул буту кол муздаганга ушулду колдонсо, жана кальций, магний, D-терин колдонсоңуздар өтө керемет жардам берет. Абдан жакшы. Мен өзүм 37 жаштамын, бетим кургак болгон үчүн эрте бырыш түштү.
Эгерде сиз эрте 37 жашта болсоңуз, биринчи умумашка алышыңыз керек. Бизде арган кремдери бар. Бетти, сухой бетти тазалап берет. Ушунчалык кайра увлажнять этип берет да. SPF 30%. И жана ону да колдонсоңуз болот. Ушунчалык жардам берет. Сууктан дагы, күн ысыктан дагы SPF 50 факторов дейсиз болду. SPF. Абдан жакшы, Элвира айым, ишиңизде ийгилик болсун. Балдардын куртун түшүргөн дарыңыз абдан пайдалуу экен. Мен сизге буйрутма берем дейт. Сизге мен Элвира айымдын номерин бияка калтырып коем. Ар дайым ден соолукка кам көрөлүк. Азыр идиш аякты жууган каражаттар бүт ден соолук үчүн зыян дейт. Сиздердики кандай? Адал деп атасыз. Адал деген сертификатыңар барбы дейт? Бар. Бизде себеби бул адал деген сертификат алыш кыйын болот экен. Себеби лабораториялык тесттен өтөт. Канча дүйнөлүк сертификаттар, алгачкы сертификат бар бизде. Мисалы үчүн адал деген бул арабтардан алынган. Бул арабтар бериш кыйын болот экен да, себеби ден соолукка зыян келтиреби, келтирбейби, ЖЭП-ден сертификаттарыбыз бар. Медициналык жактан текшерилген, канчалык лабораториядан өткөн. Келиңиздер ошол офиске барып, полностью сертификаттарды таныштырам. Абдан жакшы, алтындай убактыңызды арнап келген Элвира айым, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым сиз менен кызматташууга даярбыз дейт. Сизге Элвира айымдын номерин калтырып коем. Элвира айым, ишиңизде ар дайым ийгилик болсун дейт. Элвира айым, убакыттын тардыгына, алтындай убактыңызды бөлүп, жолдун тыгынына карабай бизге эфирге келип, аз болсо дагы бирок биздин көрөрмандар үчүн алтындай убактыңызды бөлүңүз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми жалпы Кыргыз элинде ден соолук бул биздин биринчи байлыгыбыз. Алгач ден соолукка кам көрөлүк. Ар бир үйдө ынтымак, биримдик, жакшылыктар мол болсун дейлик. Сиздер менен студияда Кундуз Исмаилова болду. Кийинки ишемби, жекшемби күндөрү түшкү конок теледолбоорунан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.